Элдик медиа баарына сөз беребиз. Бүгүн 1-октябрь эл аралык карылар күнү белгилөнүүдө. Бишкек шаарындагы улгайгандар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык жана стационардык мекемесиндеги ата-апаларыбыздын майрамдык маанайы менен бүгүн чогуу бөлүшмөкчүбүз. Дал ушул майрамдык күнгө утурлай мекеме жетекчилиги тарабынан концерттик программа уюштурулуп, аз да болсо көңүлдөрү көтөрүлүп, жакан белектер да тапшырылды. Бул мекемеде 200гө жакын улгайган адамдар бар болсо, анын ичинен 60ка жакыны мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Анан бүгүн болсо бүгүнкү күндө бизде 200гө жакын адам жашайт. Кара картаңдар, майыптар бар, арасында жаткандар бар. Тилекке каршы кыргыздардын саны көбөйүп атат. Мына бүгүнкү күнү 75 кыргыз жарандар бизде бар. Жылдан жылга ошо көбөйүп атат. Бул эми себептер ар кандай болуш керек. Экономикалык себептер, социалдык себептер, адамдын балким муравалык деңгээли түшкөн себептерби? Мүмкүнчүлүгү чектелген 60-та. Көчмөндөр болчу эле го. Немелерге пустыняга жакшы да, ошо төө менен жүрүшөт эле да, ошого карашты. Бул жерде жашаган айрымдарынын алаксый турган иши бар. 62 жаштагы Байзакова Гүлжакан апа 12 жылдан бери бул жакта жашап, кол өнөрчүлүк менен алектенип жасаган буюмдарын сатыкка коюп күн өткөрүп алаксып келет. Булдан жасаган нерселерибизди биз ярмаркага чыгабыз, выставкаларга чыгабыз. Ошондон соода кылабыз, ушуларды соода кылгандардан андан түшкөн каражаттарды кайра ушундай материал алып кайра иштетебиз. Эрмек болот, буга деле ооба кичинекей менен бери апам өзү кол өнөрчүлүк менен эметчү эле, алектенчү, боз үй жасайт эле, кийиз жасашат, шырдак жасашат. Ошо апамдан үйрөнүп калгам, ошо кичинекей менен бери эле ошого өзүм кызгам да. 28 жылдан ашык убакыттан бери кыргыз эли да атайын бул майрам күнүндө карыларга жылуу сөзүн айтып, жакшы тилектерин билдирип келет. Анткени менен жыл сайын бул жака ташталган адамдардын саны көбөйгөндүгү өкүндүрбөй койбойт. Кыргыздар, токтогула. Токтобосоң кайгы муң каптайт бир күн, каныңды кактайт бир күн. Энесин таштагандар, эртең эле башыңа азап түшсө, элин да таштайт билгин. Атасын таштагандар, ата журтун таштайт билгин. Элдик медиа баарына сөз беребиз.